ОЗМ-72 минасын сіздерге бұл жақтан тарту ықмасы менен көрсөтүп беребиз. Аралыгы 7,5 метрден болгон колышкалардан 4 жыгач колышкасы болот. Мунун ортосуна капсул детонатор жардыргычын салабыз. Боевой предохранитель шкасын тарткандан кийин мина боевой положение өтөт. 7 грамм дымный порох бар. Астындагы трос 60-90 сантиметрге чейин көтөрүлүп, мина жерден секирип чыкканда жарылат жана ичиндеги бытырандылар 2400 санында. Ушул 25 метр ичиндеги аралыкка ар бир квадратный метрге бирден осколка туура келет десек болот. Азыр үйдүлмөн тапшырманы аткарабыз. ОЗМ-72 коебуз. Электрический способу. Бул секирип чыкканда бул стаканчыкты кармап ордунда калат. Муну койгондо да мындай түз коебуз. Капталган эмес, мындай эмес. Капталга койсоң капталга түшүп кетет. Ашпай калса активден уулатып менен. Электрический способ менен жаратабыз. Вышибной заряд берет. Вышибной зарядты 7 грамм болот. Ушул 7 грамм жарылганда ичинде как эмес сыяктуу болот да, воздух сыяктуу. Давление менен стаканды калтырат, сыртында стакан калтырат, ичинде астынан заряд өйдө жакта 60-90 сантиметрден көтөрүп туруп жарылат. Ири адам калат бул жерде. Көрдүңөр, могу эмне экен? Напольный механизм. Бул сайт керек ток менен иштейт. Бул бирок токту көп талап кылган менен баягы рация мыналар бар го, көтөрбөй калышы мүмкүн. Мощный ток керек. Не дегенде, если слабый ток киргизсек, сайлаттан жарылбай калышы мүмкүн. 25 метрде жайгашкан адам бардыгы поражение кылат. Түшүнүктүбү? Ошондо ар бир минанын аралыгы канча болот экен? Коюлганда 50 метрден коюлат. Антеннаны кошкондо, тиякта жарылуучу заттын антеннасы менен экөө бирип кошкондо, тиги бул өзү управляемый өзүнүкүн таап берет. Өзүнүн частотасы волнасына түшөт. Жардырууга даярсың? Жардырууга даярмын. Жар! ОЗМ-72 жарылгандан кийин ошор экен эмеси. Стаканчык туура орнотулган, түз горизонтально. Анан бизди вышибной заряд берени трос болуп могу чейин көтөрүп жарылган. Ишендерди байкасаңар, ар бирине тийген. Мол тийгендер болсо бул осколкалар. Бул дагы 35 метрде аралыкта орнотулган. Буга да осколка тийген.